Кутманлы күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырабыз. Ордогалага газ менен иштеген 60 жаңы автобус алынып келинди. Аталган коомдук транспорттар бир аптанын ичинде жүргүнчүлөрдү ташый баштайт. Бул Бишкек шаарынын күнүнө карата жасалган аракет. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн автобустардын абалын текшерип, кала башчысы Азиз Сурахматов жана айдоочулар менен маектешти. Ошондой эле мамлекет башчы электрондук билет системасын киргизүү процессин ылдамдатууну тапшырды. Ал келечекте кирешени жогорулатат жана борбордук автопаркта экологиялык жактан таза транспорттоонун санын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мы первый тендер провели, 60 автобусов, как вы видите, приехало в город Бишкек. Биз биринчи тендерди өткөрдүк, өзүңүздөр көргөндөй 60 автобус келди. Бир аптанын ичинде алар каттамга чыга башташат. Газ менен болгону биринчи кезекте экологияга зыяны тийбейт, ошондой эле үнөмдүү. Сиздер билесиздер, дизелдик отунга болгон баа 40 сомдон тегереги. Ал эми газ 19 сом турат. Алгач үнөмдүү жана бюджетти туура пайдалануу десек болот. Бул автобустар абдан ыңгайлуу. Биз муну дагы жыл сайын көбөйтүп туралы деп жатабыз. Өлкөнүн экономикасы үчүн кыйла сыноо мезгили болду. Түзүлгөн кырдаалды туура баамдап 10 жыйынтык чыгардык. Өкмөт мына ушундай өтө оор шартта иштегенине карабастан экономикалык өсүштү камсыз кыла алды. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңеште өкмөттүн 2018 жылдагы иши жөнүндө отчету угулуп жатканда билдирди. Өкмөт башчы башкы милдет макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү камсыз кылып, калк турмушун жакшыртуу, анын мамлекеттик бийликке карата ишенимин бекемдөө болуп саналат баса белгиледи. 2018 жылы экономикалык өсүш болжолдуу көрсөткүчтөн 0,7% ашты. Жыл жыйынтыгы боюнча ички дүң өнүмдүн көлөмү 557,1 миллиард сомго жетип, иш жүзүндөгү өсүү 103%дан ашыкты түздү. Ал эми кумтөргенин эске албаганда иш жүзүндөгү өсүш 103,5% болду, деди ал. Макроэкономикалык өсүш 3,5% деңгээлинде болуп, Кыргызстан ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин арасында идөө боюнча Армениядан жана Казакстандан кийинки 3-чү орунга чыкты. Жыйынга депутаттар, өкмөт мүчөлөрү, мамлекеттик органдар менен мекемелердин жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери катышты. Макроэкономикалык туруктуулукту сактоо, социалдык милдеттерди өз убагында аткаруу, башкысы тынымсыз иштеп, белгиленген чаралардын баарын аткаруу өкмөттүн башкы максаты болду. Урматтуу депутаттар, өкмөттүн отчетунун ушул форматын жогорку кеңеш 2013 жылы бекитип, кийинки 3 жылдан бери гана ушул форматта интегралдык көрсөткүчтөрдүн суммасынын негизинде өкмөттүн ишин баалоо жүргүзүлүп келет. Ал негизги 4 көрсөткүчтөн турат. Биринчиси өкмөттүн программаларынын аткарылышы. Экинчиси жалпы мамлекеттик программалардын ишке ашырылышы. Үчүнчү калктын ишеним индекси. Төртүнчүсү өлкөнүн эл аралык рейтингтердеги позициялары. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңеште Кызыл Омполдогу уранды чалгындап жаткан UAC in Кыргызстан компаниясынын таржымалы тууралуу кенен маалымат берди. Ал өз сөзүндө компаниянын Кыргызстанда катталганынан тарта лицензия берүүгө кайсы министрлер кол койгонуна чейин токтолду. Абылгазиевдин айтымында UAC in Кыргызстан компаниясы 2004 жылы каттоодон өткөн. 2010 жылы 18 ноябрда геологиялык изилдөөгө лицензия алган. Ошондой эле кайра 11 жылы узартылган геологиялык чалгындоо деп. Ал убакта министр болуп, жаратылыш ресурстарыныкы Жумалиев Кайрат иштептир. 2011 жылы май айында ошол Кызыл Омпол деп жанагы уран чыкчу жерде кендин жерине берген экен. Ал жерде экинчи жол кол койгон Эсенаманов Замир деп. Ал дагы ошол министр болуп иштеп жүргөндө кол коюлуптур. 2012 жылы ош жерге лицензионный соглашение деп кол коюп бериптир. Ал жерге Чунуев кол койгон. Узартып беришкен дагы. 2014 жылы 2015 жылга чейин узартууну Зилалиев кол коюптур. Уранга деп кол койгон. Уран экенин билишкен, уран чыгарын билишип, жанагы геология разведка болгондон таанышып чыккандан кийин, анан кийин ошол уранга деп жазылып лицензия берилген экен.
Башка кабарлардан бүгүн саат 11:05-те Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө Тыныстанов жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде шактуу сумка жатканы тууралуу телефон чалуу болгон. Аталган жерге ИИМдин жана УКМКнын тийиштүү кызматкерлери чыгышкан. Ал жер курчоого алынып, УКМКнын адистери шектүү сумканы жана ага жакын жерлерди текшерип чыгышты. Жыйынтыгында ага жөн гана таштанды салынганын аныкталды. УКМК тарабынан издөөдө жүргөн кыргыз жараны кармалды. Ал 2016-жылы эл аралык террорчулук топко кирип, Сирия аймагындагы диверсиялык даярдыктан өтүп, согуш аракеттерине катышып келгени аныкталды. Кармалган жаран Борбордук Азия өлкөлөрүнө куралдуу жихад жүргүзүү максатында Сирия аймагынан келген. Бул факт боюнча УКМК башкы тергөө башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 243-беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүп жатат. Кармалган адам тергөө камак жайына киргизилди. Комплекстүү ыкчам тергөө жана издөө иштери жүрүп жатат. Ошто чукул кырдаалдардын алдын алуу чукул чара көрүү боюнча атайын машыгуу өттү. Ага Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары менен калкка көгүлтүрөт тараткан Газпром жоопкерчилиги чектелген коомунун кызматкерлери менен биргеликте күтүлбөгөн кырдаалдын алдын алуу чараларын тажрыйбалашты. Атайын даярдалган машыгууда Ак Бура дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, суунун үстүнөн өткөн газ түтүгү авариялык абалга учураган. Ишкананын кызматкерлери дароо куткаруучуларга кабарлап, эскилиги жеткен газ түтүгүн ыкчам алмаштырып, калкка кооптуулуктун алдын алышты. Чукул кырдаалда газ түтүктөрүн алмаштырууну үйрөнүүгө Ош шаары Кара Суу районунун куткаруучулары тартылды. Максаты кырсык болгон учурда куткаруучулар жетип келгенге дейин ар бир ишкананын адистери абалды түзөтүүгө өздөрүн даярдоо. Машыгуунун максаты жарандык коргоо кызматтары менен Газпром мекемесинин ортосундагы биргелешип иш алып баруу планы негизинде жүргүзүү болду. Машыгуу коюлган максаттарына толук кандуу жетиштик. Өз убагында түзүлгөн кырдаалды жоюуга жарандык коргоо кызматтарынын күч каражаттары өзүнүн даярдыгын көрсөтүштү. Бүгүн аймактарда эмдөө жумалыгы башталды. Анын алкагында Ош шаарында ар бир поликлиникаларда кандайдыр бир себеп менен эмделбей калган балдардын баары чакырылып, өздөрү жашаган аймактардагы эмканалардан эмдөөдөн өткөрүлүп жатат. Калаанын номер 8-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда эмдөө жумалыгынын расмий ачылышы уюштурулуп, ата-энелерге эмдөөнүн пайдалуу жактары тууралуу адистер түшүндүрмө беришти. Шал, кызамык, гепатит өңдүү жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында жыл сайын ушул убакка эмдөө жумалыгы өтүп келет. Мындан улам дарыгерлер ата-энелерге убагында эмдөө ала албай калган балдарды 30 апрелге чейин эмдетүүгө шарттар түзүлдү. Бизде абдан көп оорулардын алдын алуу үчүн профилактикалык эмдөөлөр жүргүзүлүп келет. Бунда биздин мамлекеттик эмдөө календары бар. Ал атайын биздин саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен бекитилген. Ошол календар боюнча балдардын эмдөөсү биринчи 2 айынан башталат. Ошо 2 айынан албай калдыбы, 5 айында албай калдыбы, 1 жашында албай калдыбы, анан ошолорду чакырып кайрадан эмдөө жүргүзөбүз. Ар бир бала, ар бир жаран сөзсүз эмдөөлөрдү алышы шарт. Бир ишканада эмгектенген чет элдиктер 20%-дан ашпашы абзел, андан көп болсо ар бир тартылган жумушчу үчүн өкмөт тарабынан бекитилген сумманы төлөйт. Мындай өзгөрүүлөр өкмөттүн 2019-жылдын 15 апрелиндеги Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын эмгектенүү тартиби жөнүндө жана мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө токтомдору менен бекитилди. 1-майдандарда андан камтылган өзгөрүүлөр күчүнө кирет. Максат өз өлкөсүндө иштеген атуулдарга ишке орношуусу үчүн көбүрөөк артыкчылык берүү болуп саналат. Чет өлкөлүк жумушкерлердин санынын бир чарбада субъектисинде жалпы жумушкерлердин санынан 20%-дан ашпаш керек. Эгерде бүгүнкү күнгө чейин кандай бир иностранный компания болбосун чектөө болгон эмес да, 100% чет эл жаранда иштегенге мүмкүнчүлүк болгон. Биз бул норманы киргиздик. Эмне себептен? Кыргыз жарандарына кичине болсо дагы приоритетный право берип, жумушка киргенде биздин кыргыз жарандар 80%-ны ээлеш үчүн бул норманы иштеп чыктык.
Аксы районунда токой аянттары кеңейүүдө, маселен быйыл Авлеттим токой чарбасына тиешелүү 18 000 гектар жерге көчөттөр отургузуу болжолдонгон. Буга чейин жаңгак жана кызыл карагайдын көчөттөрү отургузулуп келген болсо, быйыл 80%-га ийне жалбырактууларга басым жасалууда. Тактап айтканда, Итагар, Дейрез, Авлеттим токой чарбаларында 3 жылдык карагай арчалар отургузулууда. Ошондой эле аталган чарбаларда көчөттөр өстүрүлүп, Аксы районунун аймагында жашылдандыруу үчүн мекеме ишканаларга таратылууда. 158 000 көчөт өстүрүү планы каралган. Анын ичинен азырынча мектеп бөлүмчөсүнө ийне жалбырактууга басым көбүрөөк жасап жатабыз да. Калганын эгип, күзгү себүүлөрдү жүргүзүп, азыркы учурда төңүктө көчөттөрүбүз бар көчөтканаларда. Эки жерде көчөтканабыз бар, Авлеттим токой бөлүмүндө жана Итагар токой бөлүмүндө. Нарын областынан которуу жолу боюнча маралдар келген. 7 штук. Биздин өзүбүздүн заказник Балтыркан деген жерибизге кой бергенбиз. Ошол жерде жашап атат. Аны время кароодо охотанын балдары карап атат. Кыргызстандын мыкты туристтик слоганы аныкталды. Конкурстун жыйынтыгы менен Улуттук университеттин юридика факультетинин 4-курсунун студенти Ажар Сатыбалдиеванын «Кыргызстан бесконечно уникален» деген слоганы мыкты деп табылып, $5000 байген алды. Калыстарда аталган слоганда башка мамлекеттерде жок нерселер Кыргызстанда бар деген чакырык ташталып жатканын белгилешкен. Ошондой эле Кыргызстандагы экологиялык туризмдин маанисин жакшы чагылдырып берген үчүн пенсионер Людмила Калычеванын «Кыргызстан 7 чудес природа» аттуу слоганына кошумча байге берилген. Ал эми Кыргызстандагы эс алууну орус тилдүү калк арасында таасирдүү жарнамалоо үчүн Нина Орлованын «Кыргызстан отдых на высоте» аттуу слоганы мыкты деп аталып, авторго $1000 сыйлык берилди. Андан сырткары слогандары кыска тизмеге кирген 3 авторго 20 000 сомдон ыйгарылды. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына ылайык конкурска жалпысынан 6428 слоган келип түшкөн. Абдан көп эксперттер болду. Көбүнчөсү ушу батыштын эксперттер, анткени биз англис тилинде өтө маанилүү эле. Англис тилинде бул лозунг кантип аталат. Анан көбүнчөсү ушу башка чет өлкөлүк туристтер үчүн түшүнүктүү болуш үчүн алардын көз карашы менен кандай болот бул лозунг. Көбүнчө ошол дүйнө жүзүндөгү эксперттер киргиздик, анан биздин туристтик сектордогу эксперттер киргизгенбиз. Жаңылыктар түрмөгү соңуна чыкты. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман туруңуздар.